Адамдын бактылуу болушунун бир эле жолу бар. Барга шүгүр кылыш керек. Балдарды ушуга үйрөтөлү. Бизди төрөгөн, эркелетип өстүргөн, эрезеге жеткирген, жаманыбызды жамандай көтөрүп, жакшыбызга сыймыктанган, өзүнөн бизди кымбат көргөн, көз десе көзүн, боорун десе боорун бере турган апаларыбыздын амандыгына шүгүр айтып атабызбы? Эгер ким шүгүр айтпаса, апасы өтүп кеткендерден сурагыла. Биз үчүн сырткы тон болуп, ат таптап, сыртта жүрүп, ырыскы таап келиштин аракетин кылып, жаманыбызды жакшырып, жакшыбызды ашырып, көз жашын көрсөтпөгөн аталардын кадырын билип атабызбы? Анын кадырын билбегендердин дагы атасы өтүп кеткендерден сурагыла, кадырын айтып берет. Биз өзүбүздүн көзүбүзгө да шүгүр айтпайт экенбиз, тилибизге да шүгүр айтпайт экенбиз, колубузга да шүгүр айтпайт экенбиз, бутубузга, дем алып атканыбызга да шүгүр айтпайт экенбиз. Чубак ажыке өлөрүндө мурдума баягы аппаратты таап койгулачы деген бойдон кетип турган. Эгер жараткан каалабаса, дем деле албай калат экенсиң. Мени жакшы сүйлөсүн деп айтат, сүйлөткөндө эле Алла Таала парламентте бир жолу сүйлөп атып тилим кургап калган, сөзүмдү улай албай калгам. Филармонияда элдин алдында Эгемберди Эрматовдун иш чарасында эскерип атканда, ошондо да бир тилим кургап, сөзүмдү токтотуп койгом. Ошон үчүн тилдин иштеп атканына шүгүр, тил узун болгону менен сүйлөй албаган дудуктар канча. Төрөлгөндөн баштап бул алымды көрбөгөн азиздер канча. Азыр колуң бар, бутуң бар, өмүрүң өткөнчө кызмат кылат деген гарантия жок. Адам 80-ге чыккан, бут иштебей жатканына 20 жыл болду. Туалетке бара албай отургандар бар, барса да муктаждыгын чече албагандар бар. Убагында түшүнгөн жок элем, ичиңе кирген нерсе да рызкы, ичиңден чыккан нерсе да рызкы деп. Азыр канча адамдар гемодиализде жатат. Бул деген сөз, бул сөздө уят жок. Заара кылдырган акча төлөйт экен. Өз кыла албай калган. Кудай Таала берген нерсени шүгүр кылбайт экенбиз, качан колдон чыккандан кийин анын кадырын билет экенбиз да. Ошон үчүн ушундай адамдарыбыз бар экен, бүгүн бизди чакырган мына Назгүл деген кичинекей кызыбыз экен. Нурай, ордуңдан туруп койчу. Мына ушул менин кызым, кадимкидей эле өзү кочкорлук болгону менен менин кызым. Чын студент мезгилинде жеңеси апасындай эле болчу, мен атасындай эле болчумун. Үйгө келип, тарбиябызды алып, эми бул жака келип завуч болуп иштеп атыр. Өмүрүң узун болсун кызым, бактылуу бол. Анан Махабат деген эжеке качан келсе ушу кызматыбызда жүрөт, ал да бул жерде балким отураттыр. Отурбаса салам айтып коюңуздар. Анан Капырагайда инсандарга да Кудайга шүгүр дешибиз керек. Биз мактаганда эле башкаларды мактайбыз. Макаренко экен, Аманашвили экен, бул жакта бул деген Луначарский болгон экен. Өзүбүздөн деле чыгып атпайбы? Бардыгы айтышат. Капырагай кыргыздын Макаренкасы. А мен айтам, жок андай эмес. Макаренко орустардын Капырагай деп айтам. Өзүбүз сыйлаганды да билели да. Анан зам акемиңиздер, караңыздар, качан болсо ушундай иш-чараларды уюштуруп, эл журттун камында жүрөт. Анан эң башкысы, мындай бармактарды көтөргүлөчү, мен дагы кайдан үйрөнүп алдым. Акырын келип мындай төшкө такагыла. 3 жолу мындай кылып. Мен токто дегенче айта бергиле. Кимге рахмат? Силерге чоң рахмат. Токтотпой кыла бергилечи. Чоң рахмат. Кимге рахмат айтыш керек? Убактысын бергендерге рахмат айтыш керек. Анткени акчаны бүгүн иштетпесең эртеге иштетесиң. Долларыңды бүгүн жоксоң эртеге таап аласың. Алтының бүгүн болосо эртеге болор. Бирок убакыт бир келди, бир кетти, экинчи кайра келбейт. Мына 2025-жылдын бүгүн 24-октябры. Бир аздан кийин кетет, кыямат кайымга чейин бул күн кайра келбейт. Туулгандан баштап өмүр кете берет. Жаш чоңойот, күч чоңойот, акыл чоңойот, байлык көбөйөт. Бирок бир нерсе азая берет, өмүр. Ошон үчүн биз кадимки эле секундтар кадимки эле кум сыяктуу күйүлүп түшүп атабыз. Күн кеткен сайын өмүр кетип атат. Бир күн кетсе биз ойлонбойт экенбиз, бирок бирдекени билели, акыретке жакындап бул дүйнөдөн алыстап баратабыз. Эртеге өлөрүбүз бул анык, эртеге жашаарыбызга гарантия жок. Ошон үчүн эми акырын мен бала темасына өтөйүн. Эмне үчүн кыргыздар балалуулукка өтө чоң маани берет? Азыр Европада баланын да кадырын билбей калды. Баладан көрө ит багып алгандар бар. Эми карагыла, жылдан жылга азайып баратат. Ушунча топтогон байлыгы бүт дүйнөнү колония кылып, курган дөөлөттөрү, тапкан рызкысы кимге калат? Азыр башка өлкөлөрдөн барып, Европаны акырын басып баратат. Мен жакында барып келдим, 6 мамлекетин кыдырып келдим. Финляндияны, Литваны, Словакияны, Италияны, Германияны, Ватиканга чейин бардым. Башка улуттар, башка элдер басып баратат. А өздөрүнүн саясаты ошол. Баланы аз төрөш керек, буларды сапаттуу тарбиялаш керек. Кыргыздын эле өзүнүн философиясы жакшы. Бала рызкысы менен келет. Коркпой төрөй бериш керек. Мен тилегим ошол. Мен деле кыйналып турган учурда үйлөндүм. Бирок Кудайга шүгүр, бала көбөйгөн сайын рызкы көбөйүп кете берет экен.
Ар бир бала өзүнүн ырыскысы менен келет бул дүйнөгө. Ушул боюнча бир окуя бар. Бир күнү бирөө жумуштан кеч келиптир жумушка. Өмүрүндө кечиккен эмес экен. Анан анын жетекчиси айтыптыр. Бул кечикчи маселе, жөн кечиккен жок, бир муктаждыгы болгон окшойт. Айлыгына үстүнө дагы бир 10 000 кошуп койгулачы дептир да. 10 000 кошуп коюптур, бирок тигил рахмат деле айтпаптыр, кайгырбаптыр деле, таң калыптыр. 10 000 жөн эле кошуп койсо мага да рахмат айтпады, реакция деле кылган жок. Ошентип отуруп арадан 6 ай өтөт, 6 айдан кийин дагы кечигип келет. Кечигип келсе, бул рызкыны көтөрө албады окшойт. Баягында кочсом рахмат айтпады, кечиккени үчүн кайрадан алып койгула дептир. 10 000 сомду. Айлыгын алып койгон экен, ага деле капа болуп алыптыр. Жашоосун улантып бериптир, жумушун улантып бериптир. Анан бир күнү чакырып алып айтыптыр, сен кызык адам экенсиң. Эмнеге кызык адаммын десе, бир жолу кечигип келдиң, мен айлыгыңа 10 000 сом коштум. Же сүйүнгөн жоксуң, же реакция кылган жоксуң, же рахмат айткан жоксуң. Бир жолу кечигип келдиң, 10 000ди айлыгымдан алып койдум, ага деле капа болгон жоксуң, реакция да кылган жоксуң, мага наразы деле болгон жоксуң. Десе, эмеске сырымды айтып берейин деген экен. Биринчи жолу кечиккенимде апам өтүп кетти эле дептир. Ошону кепиндеп, жуудуруп, жерге бергенче бир аз убакыт кетип калды. Ошон үчүн кечигип келгенмин. Кечиресиздер, жалган сүйлөп атам. Биринчи кечигип келгенимде балам туулду эле дептир. Ошону төрөт үйүнөн чыгарып келип бир аз кечигип калдым эле. Келсем айлыгыма 10 000 сом кошулуп калган экен. Анан мен эмне болду экен деп ойлонуп, баламдын рызкысы турбайбы деп айтканмын дейт. Анан арадан бир топ өткөндөн кийин, 6 айдан кийин апам каза болуп калды. Ошону жерге берип кичине кечигип келдим. Келсем айлыгымдан 10 000 сом кетип калыптыр. Дароо түшүндүм, апамдын рызкысы кошо кетиптир деп. Ошон үчүн бала өзүнүн рызкысы менен келет дейт. Менин Япон кереметинин сыры деген китебим бар. Японияда мен 2 жыл 3 ай жүрдүм. Сонун эл, кичипейил эл, адептүү эл, спортко кызыккан эл, окуган эл, өскөн өнгөн эл, бирин бири сыйлаган эл, ынтымактуу эл. Бирок бир проблемасы төрөбөй атышат. Эмнеге? Булардын оюнда ушундай бар. Азыр экономика кыйындап баратат, төрөсөм кантип багам, 2 баланы кантип багам, 3 баланы кантип багам. Байкуш япондордун өкмөтү эгер төрөсөң, сага $1000 беребиз, $2000 беребиз деген программаларды кабыл алган. Дагы деле төрөп айтат. Ошо программаларды Кыргызстанга алып келели беле? Кытайдан өтүп кетебизби? Биздин аялдар жоксулукта деле, баштыкта деле, тойдо карасаң экөө бийлеп атат. Күйөөсү менен аял, ойлойсуң миллионерлерде. Мойнунда 100 000 кредит бар ошолордунчу. Эң бактылуу ким? Ортодо ошо экөө бийлеп атат ушундай. Четтен келгендер таң калат экен да, булар ушундай бактылуу десе, кредити бар, карызы бар. Анан атасы да иштебейт, апасы да иштебейт. Бирок экөө бийлеп атат. Эртеге десе, анан дүйнөдө бир эле кыргыздар экен, иштери кандай десе, жакшы деген. Таң калат европалыктарчы, ооруп атат дейт. Больницага мындай зыярат кылайын деп таанышыңа барсаң дейт, бараң сүйлөп атат, кандайсың десе, жакшы десе таң калат экен да. Алар болгонун болгондой айтат. Ошон үчүн сөзү болот, сөзүнөн кийин өзү болот. Жакшы болгон үчүн жакшы болуп келе атабыз биз. Негизи жакшы эле элбиз. Мындай берешендигибиз бар. Канча тартылсак деле, канча кектассак делечи, биз кечирип койгон эл болот экенбиз. Ушунчалык ынтымактуу экенбиз, бирок биз ынтымак болуш үчүн же ак жол күрөшүш керек экен, же айсылуу күрөшүш керек экен да. Же бир Кудай бетин аргысын, чек-арада бир окуя болсо, ошондо бизден ынтымактуу эл болбой калат экен. Бир жолу мына агай Баткенде турат, ошо мезгилде Лейлекте болчу Баткен окуясында. Агайлардан кабар алган атайын бардык баягы Тажикстан менен болгон окуяда. Келатып көзүмө жаш келди. Эмнеге билесиздерби? Машиналар баратат. Кочкордон жардам, Майлы суудан жардам, Ак суудан жардам, Жети өгүздөн жардам, Нарындан жардам, Таластан жардам. Көзүмө жаш келети. Бир жерге барсам, адамдар акча топтоп атыптыр. Бирөө 60 сом, бирөө 5 сом, кичинекей бала келипчи, 10 сомда таштап кетиптир. Ушундай ынтымактуу экенбиз. Бишкекте спорт сарайга барсаң, жакшы карысы, чуркап, анысы биякта un топтоп атат, биякта акча топтоп атат, биякта кийим топтоп атат, бирөөлөр жөнөтүп атат, бирөөлөр тосуп алып атат. Ушундай ынтымактуу экенбиз, бирок ошондой ынтымак болуш үчүн бизге эмне сөз согуш керекпи? Жөн деле ынтымак боло бербейлиби? Мен Олимпиадада билесиздер да, ак жол күрөшөт деп калды, айсылуу күрөшөт деп калды. Бир убакта ак жол чыкты. Бишкектеги Ала Тоо аянтына чоң мониторду койгонбуз. Мэрия коюп берген, эл талап кылса коюп берет го бизде. Ошол жерге футболду көргөндөгүндөй көп фанаттар барды. Кыргыздар Ала Тоо аянтында толо. Андай аянтта же 31 августта толот, же митингде толот да. Революция учурунда. Же болбосо ак жол күрөшкөндө, айсылуу күрөшкөндө толот экен. Ошондо мындай турганбыз, бир убакта айсылуу чыкты. Тайлаш отуруп жеңип албады. Бир убакта карасам, бирөө менен кучакташып алганмын. Кийин билбедим, тааныбаган эле бирөө кучактап алыптыр.
Ошон үчүн эң чоң бакыт эмне? Сүйүнгөндө жаныңда кучактай турган кишинин болгону бул чоң бакыт. Адамчы ушундай бир сүйүнгөндө бактылуу болгондо бирөөнү кучактагысы келет, бөлүшкүсү келет, байкасаң. Анан өтө кайгырганда бирөөнү кучактагысы келет. Сен үчүн эң кымбат ким? Кучактай турган учурда жаныңда турган адам ошол эң жакын адамың. Биздин чоң катабызды айтып берейинби? Балаңа убада бересиң, балам, эмки жумада 6-күнү сен менен паркка барам дейсиң. Же кафеге барам, же киного алып барам, же мультфильмге алып барам. Бирок балаң ошону күтөт, күткөндө өтө катуу күтөт. 2 учурда убакыт өтпөйт. Мына жерде 70-ке 80-ге чыккандар бар, сурап көргүлө. 70-80 жыл 8 секунд өтүп кетет экен. Мен 47-ге чыктым. 4 секунд. 40 секунд дагы эмес, 4 эле секунд экен. Бир көз ирмемде мындай өтүп кетет экен өмүр дегенчи. Бирок 2 учурда убакыт өтпөйт экен. Качан билесиздерби? Күткөндө. 1, анан ооруганда. Эгерде катуу операция болгон кишини оорусу денесинен таркабай турат да, чыдап туруп 5 саат өтүп кетет десеңчи, 5 саат 5 кылымдан да узак болуп кетет экен. Бирөө айтат, ошентип операция болдум дейт, анан тиземден операция болгондон кийин айтып калды дейт, наркоз таркайт, ошондон кийин денең ооруй баштады. Аябай катуу оорутtu дейт. Анан 5 саатта таркайт деди дейт. Күтүп 5 саат болгондур деп саатты карасам дейт, 15 мүнөт болуптур дейт. Ушунчалык убакыт жай өтөт экен дейт. Анан бирөөнү күтүп атканда айтат го, эгерде 1 сааттын кадырын билгиң келсе, сүйгөнүң бүткөн жигиттен сура дейт. 1 жылдын кадырын билгиң келсе дейт, окууга өтпөй калгандан сура дейт, кийинки жылды күтүп атып байкуш жаман болуп кетет экен. 1 айдын кадырын билгиң келсе, айына жетпей төлөп койгондон сура дейт. 1 жуманын кадырын билгиң келсе, кимден сура дейт? Жума сайын гезит чыгарган редактордон сура дейт. 1 күндүн кадырын билгиң келсе, мына жерде милициялар турат. Адашып милиция кармап кеткендерден сура. 12 саатка камап койду, 12 саат качан өтөт деп байкуш кыжылат болуп, ошо бойдон ар жакка кетип калбайын деп. 24. Анан 1 сааттын кадырын билгиң келсе, сүйгөнүн күткөн жигиттен сура дейт. 1 мүнөттүн кадырын билгиң келсе, самолеттен кечигип калгандан сура. Тиякта күтүшүп баратат, сен өтөйүн десең деле болбойт да. Бирок 1 секундтун кадырын билгиң келсе, жаныңда турган кишинин машина уруп кеткенден сура. Сүйлөшкөнсүң, буякта карадың, жок, дуң, машина уруп кеткен. Кудай бетин ары кылсын. Кырсык дегенчи Кашкабактын ортосунда деп кыргыз бекер айтпайт. Анан 0,001 секундтун кадырын билгиң келсе, Олимпиададан экинчи келген марафонисттен сурап атпайбы? Байкасаңыздар, мындай бир нерсе кирет, бирок 0,0 бул алтын, бул күмүш. Ошон үчүн убакыт деген ушундай, колуңда кушуңдай батыл өтүп кете турган нерсе, бирок балаңа убада берсең, балаң аябай күтөт экен. Эмки жумада атам менен мен бул жака барам деп паркингге мактанат, сүйүнөт. Бирок балаң менен паркка барарга жарым саат калганда досуң телефон чалса, досуңа кетип калып атпайсыңбы? Сага ким кымбат? Кечирип койгула, достун жакшысы бар, жаманы бар, бирок достун түбү доо деген дагы нерсе бар. Дос болуп жүрүп, душман болгондор толтура. Бирок бул сенин балаң го, өзүңдүн каныңдан. Эртең карыганда сен карай турган ким? Айтып койгулачы, ким? Мындай жакшыраак айтып коюңуздарчы, мындай. Мындай айтыңыздарчы. Азыр мен суроолорду берем. Эртең сен карып калганда жаныңда боло турган ким? Бага турган ким? Тукумуңду улай турган ким? Өлүп калганда сага Куран окуй турган ким? А башкаларчы сени батыл унутат. Сен өлө электе эле унутат. Катуураак ооруп калсаң, мен атам катуу ооруган. Комада жаткан. Канча жыл больницадан больницага кыдырып жүрдү. Ошого чейинки досторунан келсе, 5% каттап калды, калгандары унутуп эле калган. 5%. Балким ошо достору деп кетип апам көңүлүн ооруткандыр, бирок апам атам үчүн жумушун да таштады, карьерасын да токтотту. Жер которду, больницага жакын жакка барып. Жанында жүрдү. Апам ушунчалык күчтүү аял экен, өлгөндөн кийин айтып берди. Апама врачтар эбак эле айткан экен. Күйөөңдүн ашып барса 3 жылдык өмүр калды деп. Ошол өлүмүн күтүп жашагандай, бирок апам атам менен сүйлөшкөндө айтат эле, мен врачтар менен сүйлөштүм. Бул аягат экен. Түкүнчө менен сүйлөштүм. Жүзгө чыгасың деди. Мындайлар дарылагандар азыркы заманда көп эле экен, дарылар укмуш экен. Атама ишенимди берет эле. Көңүлүн көтөрөт эле. Эмне үчүн жумушун таштаган көрсө, акыркы жылдары чогуу болоюн деген ниеттен таштап. Ошентип отуруп, атам апам күткөндөн 7 жыл көп жашады. Эмнеге? Апамдын жакшы мамилеси себеп болду ошого. Апамдын дук бергени себеп болду. Жашайсың, жүзгө чыгасың деген сөзү себеп болду. Бирок көз өткөндөн кийин ушуларды айтып берди. Балам дейт, атаң өлөт деген сөздү угуп алып, ушунча жыл жүрөгүмдү көтөрүп жүрдүм. Бир адамга бөлүп айтпаптыр ошону. Ошон үчүн бала кымбат, баладан кийин келесига ким кымбат? Баладан да кымбатыраак бул сенин жубайың. Эркектерге ушуларды айтып коеюн дедим эле. Эмне үчүн аял кымбат деп айтсам, көпчүлүгү түшүнбөйт.
Кокус ооруп калсаң, азыр деле досуң келет ашып барса, шорпосун көтөрүп алып 20 мүнөткө. Бир тууганың келет, ал дагы койду шорпосун жасап алып жарым саатка келип кетет. Анда да көз көрсөтүп коеюн, уят деген эле бир сезим. Бирок 24 саат жаныңда боло турган ким? Аялың. Апаң да карашка даяр, бирок биринчиден ал карыды, экинчиден ооруп аткан кишини карап атканда уяла турган жерлер бар, жагдайлар бар. Ошон үчүн жаныңдагы аялыңдын кадырына жетчи, жаныңдагы күйөөңдүн кадырына жетчи. Балага эң сонун тарбия кайсы дегенде, биздин пайгамбар алейхисалам бекер айткан эмес экен, балаңдын көзүнчө аялыңдын өзүнө жүзүн салып кой, кийин ал да аялым ошону кылсын деп. А биздин балдар бизден эмнени үйрөнүп атат? Бирдеке десе дегенди үйрөнүп атпайбы? Биздин ооздон чыккан сөз баланын кулагына сиңет экен, кийин аялына ошону кайталайт экен. Күйөөсүнө да ошону кайталайт экен. Ошон үчүн эң балага жакшы тарбия аял менен күйөөнүн ортосундагы жакшы мамиле, мээрим, мухаббат, сүйүү экен. Ошого биринчи дуа кылыңыздар, балдарга жакшы тарбия бериш үчүн күйөөмдү сүйөйүнчү деп дуа кылыш керек. Билем, ичиңерден айта бер, билем, ит кыялдары толтура, жакшылыкты билбейт. Өз сүйө тургандай эле эмес, бирок сүйө берейинчи деп тилек кыла бергилечи. Ушундай урушкун келсе, дайым айтам го, сүрөтүн подвалга эч ким көрбөгөн жерге илип ал. Жиниңе тийип чыгып кеткенден кийин подвалга түз, светти жандыр. Жалгыз каласың, сүрөттү ичкетеп, көзүн чукку, бетине түкүр. Айма тып-теп эле, зато энергия чыгып кетет, күйөөңдү капа кылбайсың. Сен бар жерде сен жакшы, күйөө деген бир бечара эле болот, ачыгын айтайынбы? Сенден башка эч кимге кыйын боло албаган заман азыр. Мен деле кээде аялымдын ачуумду чыгарам. Билесиңерби, кээде ачуумду чыгаргым келет. Ошо деле рахат, өзүнчө элечи. Бул деле сүйүү экен. Мындай бирдеге тишким келип, өзүнчө эле эчтен келсе эле күтүп эле мындай сайылгым келип элечи. Ошондо түшүнүп койсо ушундай ыраазы болом аялымачы. Бирок аялым түшүнөт эле, көзүмө карап эле ошондо. А кээде ал деле мага сайылгысы келет. Анан ойлоп көрсөм, менден башка кимге сайылат? Көчөгө чыгып алып, чоочун эркекке сайылсынбы? Элестетип көр мындай. Кээде жиниң келет туруп, өзүнчө эле бирдегеден жин келип калат. Анан балдарыңдан чыгарасың. 20%, 80% сактап коюп күйөөңдү күтөсүң го, келсинчи анан. Темтеп эле жүрөт качан болсо, салпактап эле көчөдө. Анан эшиктен кирип келгенде сайылсаң, түшүнүп койсо, алтыным берекем деп койсо, кандай сүйүнөсүң? Бирөө ушинтип көңүлүңө төргөн кантип эмеспи? Аялы сайыла берген, күйөөсү ушундай эркек экен да, эркектин бир көзү көр, бир кулагы укпаш керек деп коет го. Реакция бербейт экен, дудук болуу, анан. Анын себеби мындай экенде, аялы нервине тийип, урушуп аткан мезгилде аялдын көзүн карап алып, өзүнүн ишин ойлоно берет экен. Машинаны басы канча болду экен? Кочкордон канча адам депутатка койду, ким сөзөт болду экен? Капырага келип тур дейби? Ошолорду ойлоно берет экен да. Аял бечара сүйлөй берет экен, бирок көзүн карайт экен дагы, ошолорду ойлонуп. Анан бүткөндөн кийин жооп берейин десе, эчтеке уккан жок да. Анан көз дегенден кийин аялы көзүн алайтып карап калса, телек көркөмүңдөн сүрдөймүн, көрбөй туруп кирпигимди ирмеймин, билемин күн чыгыш жактан чыгар, сенин кайдан чыгарыңды билбейм деп кетип калыптыр. Десе, аялы таарынайын десе, жаман деле сөз эмес. Көз телек көркөмүңдөн сүрдөймүн, көрбөй туруп кирпигимди ирмеймин, билемин күн чыгыш жактан чыгарын, сенин кайдан чыгарыңды билбейм деп эле ишке чыгып кетип калган. 2 сааттан келсе, аялы байкуш дасторконду жайып, оозу кулагына жетип, тосуп алган экен. Ушундай эле жашай береличи, жашоо сонун. Аялдар жок, зеригип кетсең керек. Кара, бейиште адам ата зериккенинен анан Алла Таала кабыргасына аял жаратып берген экен да. Анан ошентип кичине розанын деле тикени бар го. Тикени жок болсо роза болбойт. Ушунусу менен жашоо кызык экен. Жалаң эле жылуу сууга жууна берсең, адамчы муздак суунда эле калып калат. Кээде ачууну каалайсың, кээде таттууну каалайсың. Ошону менен жашоо кызык экен. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем, биринчи бири-бирибизди сүйөлү, урматтайлы. Германияда баласы 8 класста окуйт экен, телефон чалып, апа бир жака барып келейинби десе, апасынын берген жообун караңыздар, мага аябай жакты. Балам, бул сен экөөбүз чече турган маселе эмес. Кечинде атаң үчөөбүз кеңешели. А бизде бирдеке десе, атаң телтеп айта берет, барып келе бер. Ошентип отуруп күйөөң мышык кылып аласың. Күйөөң көзүңдү карап, сенден коркуп отурат балаңдын көзүнчө. Бирок балаң үйлөнгөндө балаң аялына жолборс болушун каалайсың да. Эч качан жолборс болбойт. Таптайыр мышыкты сен тарбиялап койдуң, анткени атасы мышык кылып койгонсуң. Ошон үчүн атасын баатыр көрсөтө бериңиз. Бир сөөлжен айткан экен. Баласы атасынан сураптыр да апасынан. Атам көрүнбөй калды, кайка кетти десе, атаң баарыбызды башкарган адам деген амир менен, падышабыз менен кошо балық улаганып кеткен деп ыйлай берген экен байкуш.
Биздин аялдар андай эмес, бирок кээ бир Марстагы аялдар ушундай болот экен. Тел тейип атаң айтканын укпай, ошо атаңдын сөзүн сөз кылбачы. Жака кеттим, жем болду, өлдү, мен айтканды угуш керек болчу. Акмак атаң баштан ушундай болчу. Андайларды кылбайлы. Нух алейхисаламдын баласы дагы апасын угам деп бактысыз болду. Атасы балам кемеге түшүп алчы десе, апасы айтыптыр да, суу келсе балам тоого чыгып алабыз. Атаң айта берет деп койсо, атасынын сөзүн укпай апасын ээрчип сууга чөгүп экөөдөн жок болду. Ошон үчүн бири бирибизди сыйлап коелу, урматтуу. Жок дегенде элдин көзүнө. Окшоштура берели, акыры окшошуп кетебиз. Эми эки нерсе, мен атайын агай презентацияны бияка даярдаса, мен деле современныймын, телефонго жазып келген. Адеп кымбатпы же билим кымбатпы? Бир жолу мен Турциядан учуп келатам. Автобуска отурдук, самолетке келатканда кыргыз балдар түштү. Жаштары бир 20 жаштарда го дейм, 25 жаштарда. Анан сүйлөшүп атат. Америкадан Колумбийский университетине окуп келаткан балдар экен, магистратурада. Окуп келаткан балдар экен. Анан мен аларды көрүп аябай сүйүндүм. Америкада кыргыздын азаматы окуп келатыптыр. Ушулар биздин келечегибиз, кызматыбызды кылат, мамлекетке пайдасы тиет. Америкадагы жакшы окуу жайдан окуп келатат ошол киши. Сөздөрүн угуп ыраазы болуп келатсам эле, кыргызча сүйлөшпөйт, орусча сүйлөшөт. Бир убакта баягы Америкадан окуп келаткан бала ушундай сөгүндү орус тилинде. Көңүлүм көк таштай калды. Ошончо билиминин мага эми кереги жок да. Ошон үчүн биринчи адеп. Бирок адепти билебизби, кантип тарбиялайбыз адепке? Адепке тарбиялаш үчүн казанда бар нерсе чөмүшкө чыгат. Өзүбүз адепти билишибиз керек. Тамак ичкен адеп билбегендер толуп турат. Сол кол менен тамак жеп атат. Оң кол менен кыргыз тамак жеген. Сол кол менен токтото туруп, наныңды да оң кол менен же, чайыңды да оң кол менен ич. Бир колдо нан, бир колдо чай. Бул адепке туура келбейт. Сол колдун өзүнүн милдети бар. Бутту жууш, бышкырыш, киндиктен ылый жагына кечирип коюңуздар. Дайрат алганга керек. Оң колду кыргыз дайыма салам. Айтканга, тамак жегенге таза кармаган. Алдыңдагыны же, бирөөнүн алдынан тамак жеген бул чоң адепсиздик. Тамак учурунда чычканды сүйлөбө, келемишти сүйлөбө, кыркты сүйлөбө, жагымсыз нерселер сүйлөбө, уруш талаш сүйлөбө, жагымдуу нерселер сүйлөш. Бул дагы адеп. Эгер жер жемиш болсо бирөөнүн алдынан алсаң болот экен, бирок тамакты өзүңдүн алдыңдан же. Бир аз муздатып же, үйлөп жеген дагы туура эмес экен. Кече жакында эле билишти мунун зыян экендигин. Анан улууга урмат дейт, төргө өткөзөсүң, сиз алыңыз, кыргыз кандай сонун, сиз баштап бериңиз. Ошентип отуруп бизде сый урмат, мээрим, мухаббат болгон. Уктаганын да адеби бар. Оң бутуң менен кир, төшөктү мындай кечинде бир аз болсо да бисмилла деп туруп, тазалап туруп кир. Дуаларды, энемдин сөзү бар эле. Жатым тынч, жастыгым кенч. Тилим жылан деп коет эле, тилеген мыйман. Чындап эле тил жылан болот экен. Жыландан да жаман болот экен. Бир жолу бирөөгө падыша айтыптыр. Мага малдын эң таттуу жерин бышырып кел десе, тилди бышырып келген экен. Арадан бир топ өткөндөн кийин эң ачуу, эң жагымсыз жерин бышырып келсе, тилди бышырып келген экен. Таттуу да тил, ачуу да тил. Адамчы жанындагысын бычак менен өлтүрсө болот, мылтык менен 500 метр жактан өлтүрсө болот, бирок тилиң менен ошол жерде туруп америкалыкты өлтүрүп койсоң болот. Бир элди өлтүрүп койсоң болот. Кытайлар мындай, мына Биволдун аялы, кыргыздар мындай деп койсо, ардан отпойбузбу? Ошон үчүн тилди абайлайлы. Тарбия эмнеден башталат? Агайдын киносунда бар го. Тилди өзүнчө тарбиялайлы. Көздү өзүнчө тарбиялайлы, кулакты өзүнчө тарбиялайлы. Алла Таала буларды жөн эле берип койгон жок. Өкүм менен кошо берди. Мынтсең күнөөгө батасың, мынтсең сооп табасың. Азыр туура айтып атат, балдарды телефон тарбиялап атат. Анан биз дагы мактанчак болуп кеттик. Жакшынакай кийинсек, Инстаграмга кетип атат. Сонун тамак алдыга келсе, ашказандан мурда Инстаграмга кетип атат. Бирок канча адамдар ачка ошолорду көрдүбү? Сенин жеген тамагың сага аш болбойт. Ишенип кой ошого. Балалуу болдум деп балаңды чыгарып коюп атасың, балалуу боло албай 20 жылдан бери ыйлап жүргөн жубайлар бар. Сүйгөнү менен баш кошконума 6 жыл, анын сага эмне кереги бар? Көз тийип кетет. Анан ажырашып кетсең өзүңдөн көр. Ошон үчүн көздөн сакта, сөздөн сакта. Мурдак бирөөнүн баласын бирөө санын сураган эмес, канча балаң бар дегенде балдардын санын санаганы келсең анда келбей эле кой деп айткандар болот. Бул көздөн, сөздөн сакташ өтө маанилүү. Азыр биз сөздөрүбүз бүт эле сан болуп калды. Канча балаң бар, канча малың бар, түкүнчөнүн 2 машинасы бар экен, 3 квартирасы бар экен, мынанча шубасы бар экен. Мен Германияда жүрдүм, Финляндияда жүрдүм быйыл, Италияда жүрдүм. Ишенесизби, алтын тагынган бир аял көргөн жокмун. Шуба кийген бир аялды көргөн жокмун. Биз балдарды да ошентип отуруп сырткы жетишкендер менен балап калат экенбиз. 5 алганы, грамат алганы, макталганы ал сырткы жетишкендиктер. Ичиндеги адеби кантты, ыйманы кантты? Ушуга көңүл бөлбөйлүбү? Ошон үчүн 1-2 формуланы айтып мен дагы бүтүрөйүн бүгүнкү семинарымды. Мындай сол колду көтөрүңүздөрчү. Акырын келип
жүрөктүн тушуна коебуз. Бул эмне? Мындай таптап коюңуздарчы. Азыр жүрөктө эмне бар? Бир ойлонуп көрүңүздөрчү. Көздү жумуп, бир 30 секунд. Барыңар көз жумгула. Эмне бар? Мен азыр айтам, байлык, конечно бар. Өткөн сүйүүлөр, унта элекпиз дагы эле. Жеңелер күлүп ишти карасаңыздар. Алардын жүрөгүндө да силер сүйлөсүңөр. Мурда сүйлөшүп коюп, азыркы турмушуна, азыркы жашоосуна кыянат кылган ошол болот. Бала бар, мал бар, атак даңк бар, бийлик бар. Кайдыгерлик дагы бар. Кайдыгерлик ал башка жакта сезимдер. Эми көз ачыңыздар. Өткөндө бирөө карасаңыздар, кайнене келин проблемасы. Бирөөнүн жалгыз уулу. Үйлөнгөн, атасы апасы үмүт менен үйлөндүрдү эле. Проблема эмнеден болгон? Кайнат келин менен кайнене келишпес, душманга айланып баратат. Ортодо бала эзилип баратат. Не кылса да маселе чечилбейт. Бул деле намаз окуйт, бул деле намаз окуйт. Бирок душмандык салып койсо жаман экен да. Ошентип отуруп ал психологко барат, буга барат. Анан бир агылым менен сүйлөшүп отурганын мен көзүм менен көрдүм. Ошол айтып атпайбы? Мен аялым менен апам ушундай мамиледе болуп атат десе, агылым угуп отуруп бир диагноз коюп берди. Айтып берейинби? Мындай деп айтты. Сен апаңдын жалгыз баласысың деди. Апаң сени өтө жакшы көрүп кеткен, сен аялыңды өтө жакшы көрүп кеткенсиң, бул Алла Таалага жакпай калган деди. Алла Таала жүрөгүңдү карайт дейт. Жүрөгүңдө өзүнөн да башка бирөөнү жакшы көрүп кетсең, Алла Таала кызганат. Ошо менен же проблема берет, же ошону алып коет дейт. Ошон үчүн баланы өтө катуу жакшы көрбөйлү. Балдар эмне үчүн бале болуп калып атат? Оозунан чыккандарын аткара берип, бала эмес эле бале болуп калып атат да. Ошон үчүн балдарга жакшы көргөндүн бир формуласын айтып берип коеюнбу? Эстеп калыңыздар. Бала сураган нерсени эмес, балага керек нерселерди сатып беребиз. Түшүнүштүкпү? Бала сураган нерсени эмес, балага керек нерселерди сатып беребиз. Бул жөнөкөй бир формула. Эми 3-4 нерсени айтайын. Бизде бир каталыктар бар. Ошо каталыктарды эстеп коюңуздар. Эгер жазып алсаңыздар, андан жакшы. Жазбасаңыздар, эстеп калыңыздар. Балага көп акыл айтпайбыз. Акыл айтсаң эч кимге жакпайт. Нотация азыркы балдарга жакпайт. Балдар тарыйлашын жөн айтып берейинби? Азыркы психологдордун, азыркы илимпоздордун сунушу боюнча балага көбүрөөк суроо бериш керек. Бирок кандай суроо бересиң, ал сенин билимиңе жараша. Өзүң китеп оку. Балам, шоктонбо, ууру болбо, жалганчы болбо дегенден көрү, балам ушу жалганчылык жөнүндө оюң кандай десең жакшыраак болот экен. Жалганчыдан не пайда бар? Түкүнчө бир жалган айтып коюптур дейт. Башкаларды мисал келтирсең, бала өзүнө тыянак чыгарат экен. Антпе, мынтпе деген адамга жакпайт экен. Бул бир. Экинчиси, бала бирдеке айтса күлөсүң. Эгерде бала айтканда шылыңдап күлүп койсоң, анда болду, мамилең алыстап кетет. Күлкүң келсе да шылыңдаба. Өзгөчө жаш балдарда. Үчүнчүсү, сындасаң, шылдыңдасаң, сен каалабаган киши болуп чоңойт экен бала. Анан изденүүсүнө зыяны тиет экен. Төртүнчү, бүт жеңелдерде бар. Айтып берейинби? Бала бечара тамак жеп атып, тойдум десе, алдыңдагыны жеп бүт, азыр эле курсагым ачтат деп айтасың дейсиң. Айланайын, каалабаса эмнеге жедиресиң? Ушу сөздү баарыбыз айтканбыз, туурабы? Же мынаны, же азыр бир аздан эле курсагым ач деп, мага келесиң селпеңдеп деп. Ушул туура эмес сөз. Дагы бизде кыргыздарда бир метод бар да, кандай? Апасы менен атасы отуруп алат дагы. Кимибизди жакшы көрөсүң деп сурайт. Анан байкуш бала да ортодо туруп, чайналып, экөөңөрдү тең деп айтса, жок, чынын айт дейт. Давай, чынын айт дейт. Анан антип мынтип отуруп, анан апамы десе атасы айтат, мен сага шоколад дейт. Экинчи алып бербейм дейт. Ошентип олтуруп, балдарды өзүбүз эки жүздүү кылып коюп атабыз. Эгер апамы жакшы көрөм десе, балам, туура айтасың. Мунун менети сага көп, ичинде көтөргөн, боорунда көтөргөн, жонунда, колунда көтөргөн, азыр жүрөгүндө көтөрүп атат. Бир денеде эки жүрөк согот. Ошол апаң денесинде болгон. Эң туура балам, апаңды сыйласаң, сүйсөң, урматтасаң, мен өтө ыраазымын деп коюш колдон келбейт. Мына сага шоколад дейт. Мен колум башкача кылып көрсөтөт. Уялганыма. Ошондойлорду көрүп жүрөсүздарбы? Анан дагы бир туура эмес бар. Атаң айтам, атаң өлтүрөт. Ушул бузук тарбия. Неге билесиздерби? Анткени атанын көзүнчө бала башкача, ата жок жерде башкача, эки жүздүү болуп калат. Мектепте да ошондой. Директорго айтам, педсоветке салам, женсоветке салам. Ошон үчүн кыздарыбыз Россияга барганда анча-мынчалар бузулуп кетип атат, ачыгын айтайын.
эч ким көрбөйт, эч ким билбейт. Ал жакта женсовет да жок, ата да жок, апа да жок. Бирок бир деген айтып коюңуздарчы, Кудай карап турат деген айта бериңиздер эми. Дагы бир каталык айтып берейинби? Бирдеке болсо, 5 алсаң апаң болуң, болсо апаң болбой коёң. Ал сенин тагдырың, сени апа кылган Алла Таала. Кантип апа болбой коесуң? Атаң болбой коёң. Ушул балдарды өтө катуу сындырат. Ортодогу мээрим, мухаббаты жок кылат. Дагы бир ката. Тынч отур десиң, бала 3-4 жашар, ал тынч отурбайт. Эгер тынч отурса, ал оорулуу бала. Кудай тынч отуруп калгандан сактасын. Ошо шоктонгону жакшы. Шок болот, шок болбосо жок болот деп кыргыз бекер айтпайт. 3-4 жашар баланы тынч отур, тынч, нилжа. Ал ошондон баштап 200 бола баштайт. Сенин көзүңдү карап, тияка барганда баары бир жактан жерип чыгат экен. Бала шоктонуп калсын, ойноп калсын. Балага болгончо эле кыйкырып урушуп атып, баланы кичинекей кезинен биздер сындырып атабыз. Анан төкпөй же дейсиң, кантип төкпөй жейт? Ошентип үйрөнөт да. Араңыздарда ким бар төкпөй жеген? Мен деле азыр деле анча-мынча төгүп алам. Чын айтып атам. Анча-мынча мен деле жеп атканда аялдан сунугам, ападан сунугам. Бул өмүр бою боло турган процесс. Төкпөй же деп ошон үчүн ургандар бар. Ачууланып кетесиң. Дагы бир ката. Физиканы жек көрөт бала. Химияны жек көрөт. Бирок эмнеге сен физикадан 5 албайсың деп урушасың дейт. Бардык жактан төп келишкен эч ким жок. Пушкин деле математикада аркада отуруп алып ырын жазып отурган экен. Мен деле юрфакка эмнеге тапшырганмын? Ошо физика, химия, математика жок болуш үчүн тапшырганмын. Ошентип отуруп анан Японияга тапшырсам, Япониянын бир жаман жери мусфага тапшырсаң да математика бар экен да. Анан эмне кылайын анан кийин? 5 тапшырма келди, 5-10 тең бир формула менен чыгарып таштадым. Мага баары бир. Бирок япондорго мен чыгармачылыгым жагып калыптыр, креативдүүлүгүм жөн калтырбай ошону эптеп бир формулага салганым жагып калганбы? Япондор мени окуп өткөзүбөдү. Ошон үчүн токтобой окшоштура бергиле. Анан дагы бир катын айтып берейин, мурда биздин аталар, апалар урушканда, жини келгенде да тукумуң өскүр деп айткан. Бай болгур, айланайын, жолуң болгур деп урушкан. Азыр болсо эшек, чочко, адам болбойсуң. Ошого өтүп кеттик. Сөз болот, сөздөн кийин өзү болот. Ошон үчүн тилди абайлайлы. Баланы каргай берсең, акыры эмне болорун? Агындылар деген чыгармасы бар. Бишеев, ошону окусаңыздар, бирөө балдарын каргай берет экен да, арка моюнуң алында калгыр жакшы болбойт. Ошо өлгүр каяктан да туудум эле, туулбай, туунаа чөксөң болмок экен. Ошонун биринчи баласы өлүп, экинчи баласы өлүп, аягында өзү калган дейт. Ошон үчүн көп каргай бербейли. Балдарга жылуу сөз керек. Балдарды сүйүүнүн эң жакшы белгиси ушул убактың керек. Чогуу өткөзүү убакытты. Андан өткөн жакшы сүйүү жок. Биринчи балага мээрим бер, андан кийин убакыт бер. Андан кийин оюн бер. Мектептен келдиби? Алып келе турган машинадай карабаш керек экен балага. Келгенде канча алдың деп дароо сураба. Балким 5 алса өзү деле айтат, 4 алса өзү деле айтат. 3 алып келсе балага катуу тиет. 2 алып келсе андан катуу тиет. Келгенде кандай келдиң балам? Жакшы барып келдиңби? Бул бир. Экинчиден, балаң жакшы билим алышын кааласаң, эч качан мектебин жамандаба, мугалимин жамандаба. Эми жыйынтыктап туруп, бир окуяны айтып, анан кийин кайрадан агайдын суроосун жоогуна берели, макулбу? Бир чымчык бир аңчынын торуна түшүп калыптыр. Торуна түшүп калган экен, аңчы барып эми кармайын десе, чымчыкка тил бүтүптүр да. Чымчык айтат имиш: "Мени кой берчи эми, сен буга чейин канча кой жедиң, ат жедиң, уй жедиң, тойгон жоксуң, эми кичинекей бир муштумдай болгон мага тоет белең, кой берип койчу" десе, сүйлөгөнүнө таң калыптыр да. "Сен кой берсең" дептир. "Мен сага 3 кеңеш айтам" дептир. Аны ойлонуп туруп, макул дептир. Бирок бир шарт менен дептир. Биринчисин айткандан кийин мени кой бересиң, экинчи, үчүнчүсүнү шакка коно алып айтам дептир. Анан айт десе, болбой турган нерсени ким айтса дагы ишенбе деген экен. Макул деп ишенип кой берсе, экинчи кеңешим ушул дептир. Өткөн ишке эч качан өкүнбө, колуңдан чыгып кеткен мүмкүнчүлүккө да эч качан капаланба дептир. Анан убактыңды бош кетирбе, тек кетирбе деген экен. Эми үчүнчү эмне десе, үчүнчүгө чейин бирдекени айтып коеюн. Менин ашказанымда 10 дирхамдык маржан бар. 10 дирхам деген эми $10.000 болсо керек ошо мезгилде. 10 дирхамдык маржан бар дептир. Ошону мен деңиздердин түбүнөн алып чыкканмын. Эгерде мени кой бербей союп алганыңда, ошол ташталат элең дагы укум тукумуңа чейин жетмек, бекер кылдың деген экен да. Десе, каяктагы бир чымчык алданып атаңдын көрү деп санын чаап аткан мезгилде, "Өу" дептир. "Билесиңби" дептир, "Мен сага эмне деп айттым? Болбой турган нерсени ким айтса да ишенме деп айттымбы" дептир. Өзүмдүн баам 2 дирхамга жетпейт дептир. Мен ашказанды каяктагы 10 дирхам деген экен. Анан деп анан өзүнө келип, чындап эле алданбаптыр. Эми үчүнчүнү айт десе, келесио дептир.
Мен буга чейин айткандар сен амал кылган жоксуң дептир. Мен айттым, бирок аткарган жоксуң дептир. Мен айттымбы биринчиден ишенбе деп, сен ишенdiң дептир. Экинчиден өткөн ишке өкүнбө дедимби? Өкүндүң, саныңды чаап дептир. Колдон чыгып кеткен мүмкүнчүлүккө да капаланба дедимби? Капаландың дептир. Эми айтпайсыңбы мейли өттөр иш өттү десе, акыркы эмне деген сөздү айттым дептир. Убактыңды текке кетирбе. Сага окшоп угуп алып аткарбагандарга убактымды текке кетиргим келбейт, мен кеттим деп учуп кетип калган экен. Ошон үчүн өткөн ишке өкүнбөйлү, кеткен ишке кейибейли. Муну менен айткым келгени, азыр агай сонун сөздөрдү сүйлөдү, жөн эле угуп койбой, эми ошолорду аткаралы. Аткарбасаң компьютерден эч айырмаң жок. Билим качан болот? Маалыматты ишке ашырганда болот. Болбосо маалымат бойдон кала берет. Компьютер бизге караганда көбүрөөк билет, бирок компьютер болуп турат 10 жылдан бери. А биз адамбыз, күнөөгө өсөлү. Адам же алдыга кетет, же аркага кетет. Кудай бизди өскөндөрдөн кылсын, максатыбызга жеткендерден кылсын. Укум тукумубузга береке берсин. Кудай өзү колдоп, өзү коргосун. Чоң рахмат сиздерге.